Өзгөн районундагы Бекмамат Келдибаев атындагы орто мектебинин мугалимдери Ош шаарында болуп өткөн предметтик олимпиаданын жыйынтыгынан наразы. Алардын айтымында олимпиаданы өткөрүүдө калыс тартуу комиссия тарабынан туура эмес тандалган. Олимпиаданын жүрүшүндө тесттик каталарды оңдоо да туура эмес жүргөн. Биз ошол 35 баллды алгандан биринчи орун болду дедик дагы, кетип калдык. Бирок ошол жерде Атайын Салиева мектебинде өткөндүктөн областтык олимпиада ал жерде утуруу жарыялар илинип турган. Ал эми кийинки апелляциядан кийинки жыйынтык илинген жок. Андан кийин биз эртеси 13 экинчи турга келдик. Экинчи турга келгенибизден кийин биздин окуучу баллы биринчи тур менен экинчи турду кошкондо биз биринчи местага чыкмакпыз орунга. Бирок тилекке каршы комиссия мүчөлөрүнүн туура эмес мамиле жасалгандыгына байланыштуу биздин окуучубуз 3-чү орунга түшүп калды. Өзгөн районунан катышкан мектеп окуучусу 2 турдан тең ийгиликтүү өткөн. Бирок топтолгон балдарды кайрадан сыноо туруна келгенде төмөн балл топтогон окуучулар өтө бийик балл алып чыгышканын байкап калышкан. Мисалы үчүн окуучулардын аябай шагы сынып кетти. Экинчи биз мындай олимпиадаларга катышпайбыз, туура баалашпайт экен. Бизге жарыя кылып туруп илген жок мемеге. Биздин мемебизди баалаган жок. Бизге айтпай туруп 17 балдан бизден жогорку балдарды жободогуну бузду деп наразы болуп кетишти. Ал жерде комиссия мүчөлөрү кийинки кирген окуучуларды карагандагы аларга 17 балл бирөөсүнө кошкон, 13,5-14 баллга жакынды да бирөөсүнө кошкон. Ош шаарында өткөн райондар аралык предметтик олимпиаданы даярдоо 2 жылдан бери билимдерди баалоо жана усулдук окутуу борбору тарабынан өтөт. Бул борбор олимпиаданы өткөрүүнү тендер аркылуу утуп алган. Олимпиаданы мындай усулдук борборлор аркылуу өткөрүү менен туура так калыс тандоого жол ачылат деп билдирет олимпиаданы уюштурууну колго алган комиссия тарап. Мынча балл эмес, мынча баллга жетишим керек эле деп ишек санап калгандар кирет дагы өздөрүнүн баягы аткарган тапшырмаларын далилдеп мугалимдерди ынандырат. Ошондо алар сөзсүз түрдө кошуп беришет балл. Анан баягы апелляциялык комиссияга мисалы 4 жюри болсо 2 калат, мүчө болуп, председатель менен 3 жобо боюнча ошондой 3 отурат да. Ошондо баягы отурган мугалимдер ынанып, ошо вуз жогорку окуу жайларынын мугалимдери чындыгында ушул текшергенде катачылык кетип калыптыр деп өздөрү кечирим сурап мойнуна алып ошол. Ошто 12-13 март күндөрү өткөн райондар аралык предметтик олимпиадада бир гана информатика сабагы онлайн жүргөн. Калган сабактар биринчи турунда практикалык түрдө суроо жооп менен өтсө, экинчи түрү тест аркылуу жүргүзүлгөн. Жалпы Ош облусу боюнча 254 окуучу предметтик олимпиадага катышкан болсо, алардын ичинен 39 окуучу республикалык олимпиадага катышууга өткөн. Махпурат Алибаева, Мунар Арзыбек уулу, Ынтымак.